16-бөлүм. Буларды мен силерге азгырылып кетпешиңер үчүн айттым. Силерди синагогалардан кууп чыгарышат. Атүгүл силерди өлтүрүп жаткан адам Кудайга кызмат кылып жатам деп ойлогон күндөр келет. Алар атамды да, мени да тааныбагандыктан ушундай кылышат. Ошол күндөр келгенде, ушул айткандарымды эстешиңер үчүн мен буларды силерге алдын ала айттым. Бул жөнүндө мурун айтпаганымдын себеби мен силердин жаныңарда элем. Азыр болсо мени жибергенге бара жатам. Бирок эч кимдер менден кайда бара жатасың деп сураган жоксуңар. Айткан сөздөрүмдөн улам жүрөгүңөр кайгыга толду. Бирок силерге чындыкты айтып коеюн. Менин кеткеним силер үчүн жакшы. Эгерде кетпесем силерге сооротуучу келбейт. Эгерде кетсем, аны силерге жиберем. Ал келип, бул дүйнөнүн күнөөсүн ашкере кылат, адилдик жана келечектеги сот жөнүндө билдирет. Бул дүйнөнүн күнөөсү мага ишенбегендиги. Адилдик менин атама бараткандыгым. Мындан ары силер мени көрбөйсүңөр. Ал эми сот бул дүйнөнүн төрөсү шайтандын соттолгондугу. Силерге айта турган сөзүм көп, бирок азыр силер түшүнө албайсыңар. Чындык руху келгенде силерди чындыкка үйрөтөт. Ал өз атынан сүйлөбөйт. Эмнени укса ошону айтат жана силерге келечекте эмне болорун билдирет. Ал мени даңктайт. Анткени менден алганын силерге билдирет. Атамда эмне болсо, ошонун баары меники. Ошондуктан менден алганын силерге билдирет деп айттым. Бир аз убакыттан кийин силер мени көрбөй каласыңар. Дагы бир аз убакыттан кийин кайра көрөсүңөр, анткени мен атама бара жатам. Ошондо Исанын кээ бир шакирттери бир аз убакыттан кийин мени көрбөй каласыңар, дагы бир аз убакыттан кийин кайра көрөсүңөр. Атама бара жатам дегенин кандай түшүнсө болот? Бир аз убакыттан кийин деген эмнеси? Эмне жөнүндө айтып жатканын түшүнгөн жокпуз дешти. Иса алардын эмне жөнүндө сураглары келип жатканын билип, мындай деди: бир аз убакыттан кийин мени көрбөй каласыңар, дагы бир аз убакыттан кийин кайра көрөсүңөр деп айтканым жөнүндө бири-бириңерден сурап жатасыңарбы? Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Силер боздоп ыйлайсыңар. Бул дүйнө болсо кубанат. Кайгырасыңар, бирок кайгыңар кубанычка айланат. Төрөр маалы келген аял толгоо тартып кыйналат. Төрөгөндөн кийин дүйнөгө наристе келди деп кубангандан кыйналганын унутуп коет. Ошол сыяктуу эле силер да азыр кайгырып жатасыңар. Бирок мен силерди кайра көрөм. Ошондо жүрөгүңөр кубанычка толот жана ал кубанычты силерден эч ким тартып албайт. Ошол күнү силер менден эч нерсе сурабайсыңар. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Атамдан менин ысымым урматына эмне сурасаңар да ал берет. Буга чейин силер менин ысымым урматына эч нерсе сураган жоксуңар. Кубанычыңар толук болуш үчүн сурагыла аласыңар. Ушул убакка чейин мен силерге үлгү насаат аңгемелер менен сүйлөдүм. Атам жөнүндө үлгү насаат аңгемелер менен эмес, ачык айта турган убак келет. Ошол күнү атамдан менин ысымым урматына сурайсыңар. Ошондо мен силерге атамдан силер үчүн өтүнүп сурайм деп айтпайм. Анткени атам өзү силерди сүйөт. Себеби силер мени сүйөсүңөр жана Кудайдан келгениме ишендиңер. Мен бул дүйнөгө атамдан келдим. Азыр болсо бул дүйнөнү таштап, кайра атама бара жатам. Ошондо шакирттери: мына азыр үлгү насаат аңгемесиз ачык айттың. Биз азыр сенин баарын билериңди билдик. Сага суроо берүүнүн деле кереги жок экен. Анткени сен биз сурай электе эле эмнени сураарыбызды билесиң. Ошондуктан Кудайдан келгендигиңе ишенебиз дешти. Ошондо Иса аларга мындай деп жооп берди: азыр ишенип жатасыңарбы? Мына ар кимдер ар кайсы жакка чачырап кете турган убак келе жатат. Атүгүл келип та калды. Силер мени жалгыз таштап кетесиңер, бирок мен жалгыз эмесмин, анткени атам мени менен. Мен муну силерге менин тынчтыгым силерде болсун деп айттым. Бул дүйнөдө азап тартасыңар, бирок кайраттуу болгула. Анткени мен бул дүйнөнү жеңдим.